Bismillahirrahmanirrahim. Азыр биз буйруса вертолет менен тоонун чокусуна келип отурабыз. Анан бул жактан айта турган нерсе, негизги максат бул жакта вертолетко минүү жана кооздукту гана көрүү эмес, адамдын коркуусун жеңүү үчүн кыла турган жасалуучу кадамдар. Эгерде биз өзүбүз коркуубузга карай кадамдарды таштай турган болсок, же бир нерседен айталык, кээ бир убакыттарда кээ бир адамдар аттракциондордон, бийик жерлерден секиргенден, парашюттан түшкөндөн коркот туурабы? Ал дагы коркуунун физически болгон чагылышы. Бирок андан дагы болгон чоң коркунучтар бар. Бул кайсыл деген болсоңуздар, адамдын менталдык трансформациясына жетелей турган коркуулар. Айталык, бир ишти баштоодо чыгым кылуудан, риск кылуудан коркот, же болбосо бир нерсени баштайын дейт, но окшошпой калабы, болбой калсачы, күйүп кетсемчи деген ойлор боло берет. Бирок караңыздар, мына ушул бийик болгон тоолорду биз азыр албетте замандын жетиши менен ушундай болгон техниканын күчү менен жетип олтурабыз, туурабы? Бирок буга дагы адам баласы акылы менен мээнет кылып, чыгымдарды кылып, рисктерди тобокелдикке барып, канчалаган катачылыктан уламанан мына ушундай вертолетту биз бүгүнкү күндө көрүп олтурабыз. Бирок табиятка кайта турган болсок, мисалы үчүн самолет, куш сыяктуу эки канаты бар. Вертолетту карай турган болсок, бул дагы стрекоза, ийнелик сыяктуу өзүнүн бир формасы бар, туурабы? Мындайча айтканда, биз баары бир кайра эле табиятка такала беребиз. Мындайча айтканда, ааламга, анын түзүлүшүнө, ошондой эле жаратканын бизге берип аткан мына ушундай мүмкүнчүлүктөргө. Андыктан менин өзүм түшүнүгүм боюнча, мына ошол көрүп аткан тоолор, асказоолор, булардын баардыгы чындыгында бизге бир бийиктиктерди багындыргын. Бийиктиктерге бир жеттиңби, андан дагы болгон чоңураак болгон чокулар бар. Мына ошолорду жашооңдо багындыр деген маанини мен үчүн туюндуруп турат чынында. Билесиздерби? Мисалы үчүн тоонун өзү айталык чокусун көрүп отурабыз, бийиктигин көрүп атабыз, бирок билесиздерби, анын тамыры андан 10 эсе чоң экендигин. Балким 5 эсе, балким 10 эсе, бирок эң башкысы бул казык сыяктуу. Биз мисалы үчүн өзүбүздүн малыбызды тушаганда, уюбузду, жылкыбызды тушаганда не кылабыз? Казыкка байлайбыз. Анан ошол казыктын түбү канчалык терең болсо, ошончолук анын бекем дагы болот, ошончолук ал күчтүү дагы болот. Казыктын өзү кармалышы. Эгерде казыктын үстү жагы узун болуп көрүнгөн менен жерге кирген жагы таптакыр кичинекей эле болуп турса, анда ал нерсени жөн гана жулуп кетет. Ошол сыяктуу мына ушул тоолордун тамырлары дагы бийик, терең болгон үчүн ушул тоолор кыймылдабастан бекем бойдон турат да. Жашоодо дагы биз эгерде түп тамырыбызды, түбүбүздү түптөш үчүн, аны тереңдетиш үчүн биз акылыбызга болгон салымдардан жасай бериш керек. Эгерде биз канчалык мындай бир терең личность боло турган болсок, ошончолук биздин ишенимибиз, ошончолук биздин принциптерибиз бекем болот дагы, андан тайбай турган болобуз. Бул жашоонун закону. Канчалык өзүбүзгө сала берсек, өзүбүздү бир китепкана сыяктуу китептерге толтура берсек, анан мына ошол нерсе жашоодон кээ бир убакыттарда казык сыяктуу сурулуп кетпегенге, ошол өзүбүздүн байланып турган напсибиздин кишенин чечип таштап кое берип салбаганга жол бере турган нерсе мына ошол өзүбүз толтуруп турубуз. Ал эми толтуруунун ар кандай ыкмалары бар. Ар бирөөбүз өзүбүзгө жараша, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, алыбызга жараша аз-аздан кыла беребиз. Журкандын узундугуна жараша бутуңдуусун демекчи, биз дагы алыбызга жараша иш кылышыбыз керек албетте. Туура. Кээ бир убакыттарда чоң болгон максаттарды кылабыз, коебуз, бирок көп учурда билесиздерби, неге биз колубуздан келбей калат? Билесиздерби, биз эмнеге кыла албай калабыз? Анткени биз өтө эле планканы көп кое алабыз. Негизи эле 1-класстагы баланын акыл деңгээли макул, күчтүү болуп турган чакта дагы, баам парасаттуу болгон чакта дагы практикасы, билими мээсинде болбогон себептен 11-класстын математикалык эсептерин чыгарып бере албайт, туурабы? Ошолсуңардай эле тепкичтин мисалындай. Эгерде сиздин алдыңызда айталык бир 11 тепкич турса, ошонун
ар бирөөсүн бирден атта отурбайын да не кылам ошонун баардыгын убактын коротуп деп туруп бутуңузду мондайынан көтөрүп 11-чини аттайын десеңиз шалкаңыздан түшөсүз, туурабы? И бул жашоонун закону. Биз ар бир этаптан акырындап күндө аздан болсо дагы саздан болуп турсун. Күндө утуру кылынып тура турган нерсе болсо, мына ошол сизге пайдасын берет. Кыскасы, тиземден келген карды жиреп жүрөм. Ошол жерге келип сиздерге дал ошол видеону тартуу үчүн максат кылып келдим. Андыктан колдоо иретинде лайктан басып, комментарий жазып, баракча багыттала кетиңиздер. Барпиев Азиретали сиздерге дем берет.